районунда улуттук нарк улуттун жүзү аталышында форум өткөрүлдү. Ата бабалардан келе жаткан нарк насил дөөлөттөрдү келечек муунга багыттоо милдети негизгилерден. Өлкө башчы кабыл алган маанилүү жарлык кыргыз элинин бүткүл жашоосун, маданиятын таанытуу, өнүктүрүү жана унуттоо калбоосуна өбөлгө болот. Президентибиздин указын аткаруу боюнча бир катар иштер жүргөн. Жалпы ошол областыбызда ушул форум боюнча мынакей 1 ай 2 айдын аралыгында баардык район шаарларда өтөт. Андан тышкары ушул айылдарда, айыл өкмөттөрдө дагы бул иш-чараны улантабыз. Анткени бул өтө маанилүү маселе. Жаштарыбызды кийинки биздин келечегибизди ушул өзүбүздүн нарк населибиз менен тарбиялайлы деген максатта. Форумдун жүрүшүндө кыргыздын улуттук наркын, салтын сактоо жана аны жайылтуу, үй-бүлөнүн бала тарбиялоодогу орду боюнча пикирлер айтылды. Мында башкы максат нарктуу коомду куруу. Улам улуттук нарк мындай жоголуп бараткандай сезилип атат. Биздин акыркы мындай жаштарыбыз акыркы мезгилде мындай интернет айнығында башка мындай темаларга өтүп кетип атат. Ошондуктан ушул элдин калың катмарына жеткирүү максатында бул жарлык өз убагында туура кабыл алынды деп ошонун негизинде. Кыргыз эли өзүбүздүн наркыбызды, улутубузду унутпай, жоголуп бараткан салттарды кайра калыптандырып, өзүбүздүн салттык кийимдерди кийирсе деп деле суранам ушул. Мисалы үчүн Түркмөнстанда деген мугалимдери өзлөрүнүн деген национальный кийими менен кийип туруп, форма менен сабак беришет экен. Эмне үчүн биздин Кыргызстанга ушуну киргизе албайбыз? Райондук деңгээлде өткөн форумда кыргыз элинин нарктуулугу жана каада салты концерттик программада тартууланды. Келечек муунга туура тарбия берип, унутта калып бара жаткан маданий баалуулуктарды таанытууда өнөр адамдарынын салымы чоң. Ал эми өлкө башчынын жарлыгынын аткарылышы боюнча райондо өткөрүлгөн форум өзгербенин улантуу үчүн Каракол шаарына узатылды. Жанара Алмазбекова, Асылбек Касенов, Мадина Бакирова, Ысык Көл жаңылыктары.